Гөнөчөк кийген түлкү. Илгери бир кемпир чал болуп, алардын жалгыз кара уyu бар экен. Уюн сап, сүтүн ичип, каймагын каттамагылып жеп күн көрүшчү. Кемпир табакка жыйнаган каймагын тактанын алдына койчу. Муну бир шум түлкү байкап калып, күн алыс келип жеп кетчү болду. Кемпир аны мушуктан көрдү да, каймакты оозутар гөнөчөгө салды. Күндөрдүн биринде түлкү кемпир чалдын үйүнө дагы келди. Каймак табакта эмес, гөнөчөктө экен. Түкөң жанталашып жатып гөнөчөккө башын салып каймакты жеп алды. Анан башын кайра чыгармакчы болду эле. Бирок болбоду. Куткарар эмес. Түлкүнүн айласы кетти да. Гөнөчөк аке, эми тамашаңды кой. Ушунчалык убара кылганыңда жетишет. Үйдө балдарым бар, кое бериңиз, деп чалынды. Анда гөнөчөк ага кекердүү сөзүн жөнөттү. Кайран түлкүм, келип жатып күлкүм. Сени конокко чакырдым беле. Эми кое бер деби. Каймак жейм деп үйгө киресиң. Анын таттуу экенин билесиң. Мен бир аз тамаша кылсам, үйгө барайын, балдарым бар деп чебелектейсиң. Жок, сен үйүңө барбайсың. Экинчи, гөнөчөккө башыңды да салбайсың. Түлкүнүн күйбөгөн жери күл болду. Эмесе, сенин жазаңды берейин да, сууга агызып жиберейин деп өзүндө карай жөнөдү. Түлкү келип башын сууга салды. Гөнөчөккө суу толуп, түлкү тумчугуп кулап түштү. Куу түлкү дал ушинтип өлгөн экен.